Assalamu alaikum, urmattуу Desin TV kanalının görermandары. Sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз кечээ күнү Кыргызстандын Россиядагы мурдагы экс-посолу Райымкул Аттокуров дегендин Кыргызстанда ушул Кыргыз өлкөсү Россиянын составына кошулуу жөнүндө чоң маселелер талкууланып жатат эл арасында. Эл арасында ушундай сөз бар деп Правда.ру порталына берген маалыматы маеги жөнүндө болмокчу. Дегеле бул азыр бул киши диаспорада иштейт экен. Ушул диаспоралар жөнүндө, элдин ою жөнүндө жана элдин атынан сүйлөгөн ушул сыяктуу кишилер жөнүндө биздин азыркы видеобуз болмокчу. Достор, анда эмесе мени менен болуңуздар. Мына достор, мен Россия Федерациясына 2008 жылы сентябрь айында келгенмин. Биринчи жолу. 12 жылдан ашык убакыт азыр ушул жерде жүрөмүн. Албетте жылына Кыргызстанга барып турам. 2016 жылы 6 ай жүрдүм, былтыр 3 ай жүрүп келдим. Быйыл дагы кетем деп турам буйруса. Биздин жүрөгүбүз, каныбыз Кыргызстан деп согот жана Кыргызстан деп ушул каныбыз айланып турат. Канча кыргыздар бул жерде жаранды калышты Россиянын. Бирок бардыгы ушул Кыргызстан деп, Кыргыз элим деп жүрөктөрү соккон адамдар ушул Кыргызстанда эмне болуп кетет? Мына мен өзүмдүн эле досторум менен сүйлөшүп, башка нерселерди көрүп турам. Бирок ушундай мекенди чанып, суверендүүлүктү жок кылып, Россияга кошулам деген бир чоң мурдакы кызматтарда иштеп жүргөн чиновниктин айтып жаткандыгы бул чанда гана көрүнүш, албетте абдан өкүндүрөт бул нерсе. Буну диаспора, Москвадагы кыргыздардын диаспорасынын башчысы деп айтып жатат. Деги кантип ушул кайсыл кыргыз ошол бизде ушундай бир талкуу болуп, Россияга кошулсакпы деп жаткан фактысын айтсынчы, кайсыл жерде? Кайсыл Россиядагы кыргыздардын сүйлөшкөндүгүн же болбосо балким өзүнүн түшүнө кирген нерсесин айтып алып жаткандыр бул киши. Бул тезинен элге кайрадан чыгып өз түшүндүрмөсүн берүү керек. Бунун ошол Москвадагы менин коллегаларым, блогерлер абдан көп. Ошолордон мен айтып кетет элем, урматтуу коллегалар, барып ушул Райымкул Аттокуров мырзадан бир маек алып, ал кайсыл сөзүн негизинде айтты экен, бизге аныктап тактап берсин жана жалпы элдин атынан, 6 миллион калктын атынан кыйын болуп сүйлөгөндүгү үчүн коомчулуктун алдында кечирим сурасын. Мындай нерсе кечиримсиз иш. Бул деген чыккынчылык. Чыккынчылыкка болгон алгачкы кадам. Бул деген балким ошол Адил Турдукулов айткан нерсе дагы чындыр. Россиянын бир мындай Кыргызстанда кандай бир пикирди жаратат экен, ушундай бир маек берчи деген тукурлоосунун алдында болгон сөз дагы болушу мүмкүн да. Албетте Россия биздин эң бир чоң маанилүү стратегиялык партнерубуз болуп эсептелет. А бирок биз кандай гана күндө болбосун өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды сактап калышыбыз керек. Мындай эркиндик үчүн, суверендүүлүк үчүн дүйнөдө көрүп жатасыздар. Уйгурлар канча жылдан бери келе жатышат, күрттөр канча жылдан бери күрөшүп келе жатышат. Мына чечендер өздөрүнүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүштү. Ал эми биздин өзүбүзгө келип калган ушундай көз карандысыздыкты сактап кала албасак, бизди эч качан эч ким кечирбейт, достор. Биздин урук тукумдарыбыз дагы, башкалар дагы эч качан кечирбейт. Бул болбогон сөз, болбогон нерсе. Достор, мен албетте азыр абдан эле айтып жүрөбүз, ушул коррупционерлерди, уурларды, бандиттерди жана башкаларды көп көргөнбүз. Бирок мамлекеттик мындай чыккынчылыктын сөздөрүн турмуш бизге көрсөтө баштады. Бул деген биздин коомдун арасында кандай интеллигенттердин, сасыган интеллигенттердин пайда болуп жаткандыктары албетте өкүндүрөт. Кайдан туулуп, кайдан өскөн бул? Ошол Кыргызстанда эле Жалал Абадта туулган жердешибиз экен бул киши. Өткөндө Аликбек Жекшенкуловдун ишкердигине каршы сөздөрүн сүйлөп, мен да албетте
Аликбек Жекшенкуловдун көптөгөн нерселерине мындай бир ыраазы болбогон сыяктуу менде деле көз караштар бар. Ошол нерселерди айткан бир түзүк эле киши окшойт деп ойлодум эле. Көрсө урматтуу бул Аттокуров деген мырза абдан эле туура эмес көз караштагы адам экен. Эмне себептен мындай кылып айтты, кандай максаттары бар, бул кишини кимдер менен байланышы бар, балким чын эле эми мындай бир адамдын жеке бейнесине жаман сөздөрдү айттуу менин каналымдын башкы максаты эмес эле, бирок балким чын эле ошондой Россиянын атайын кызматтары менен кызматташкан кишидир. Ал элдин ою жөнүндөгү күмөн, мүдө, жоромолдорун айта турган болсо, биз дагы өзүбүздүн жоромолдорубузду айтабыз. Бул киши чын эле ушул Россиянын тыңчысы окшойт. Ушул диаспоралардын арасында коюп койгон. Диаспоралар демекчи, ушул ар бир шаарда уюшулган диаспора өкүлдөрү бар. Ошол жердеги баштуу, көздүү, көптөн бери жүргөн мындай адамдарды диаспора деп коюшат. Мындай коомдук таасири көп, кээде жардам бермиш болуп калат. Мына мисалы үчүн бир мындай шарттар болуп калат да, кыргыздар көбүнчө камалып калат, же болбосо ушул груз дивеста андай мындайда, анан көңүлдөрү келсе жардам бермиш болуп калат, көңүлдөрү келбесе тигиге буга кайрылгыла деп, анан кийин эле жанагындай майрам сайрамдарда уюштурмуш болуп, ушул Кыргызстандан да кандайдыр бир каражаттар бөлүнөт дейт. Ошондой жерде эле көрүнүп калат. Чынын айтканда, достор, бул Кыргызстанга келген ар бир жаран мына жакшы билет. Эч кандай бул диаспорасынын дагы, ардактуу консулдарынын дагы жеке адамдарга эч кандай жардамы тийбеген, кожо көрсүнгө өздөрүн өздөрү шайлап алган мырзалар буларчы. Анан ошондой өкүлдөр келип алып, диаспорабыз, анан кыргыздарды мынтип, антип, мынтип деп башкарып, баягындай кээ бир сабатсыз мындай келген адамдарга жардам бермиш болуп, андай мындай кылат. Достор, эч кандай булар жардамдарды берип жарытпайт, мен чын эле айтайын. Мен мисалы үчүн ушул диаспорага же болбосо ардактуу консулдарга мына 12 жылдан бери жүрүп бир кайрылып, же болбосо кандайдыр бир жардам сурап, же болбосо кандайдыр бир адамдардын жардам алган нерселерин көргөн эмесмин. Азыр мисалы үчүн груз дивеста болуп, же мындай болуп кала турган болсо, бул диаспорасы жок эле, ошол социалдык сеттерден, WhatsApp'тардан ушинтип чогултуп берели, ушундай болуп калды десе, акча тез эле чогула коет. Бул диаспоралардын ушундай ардактуу консулдардын бир кылган иши ушул кечээки пандемияда кошулуп, жүрүшүп, бөлүшүп гуманитардуу жардамдарды иштемиш болушту, бирок ошондо деле бул диаспоралар эмес, активдүү жигиттер өздөрү турушуп, өздөрү уюшулушуп, анан эми буларды кошуп, баягындай кылып эле бир алдыларына коюшуп жүрүштү да. Чын айтканда бул диаспоралардын баардыгынын өздөрүнүн чоң бизнестери бар, башкалары бар. Анан кийин эми мен диаспораларды бир кереги жок уюм деп айтпаймын, бирок өтө эле керектүү деле бир нерсе эмес. Аны диаспора десе эле коомдо мындай айрыкча кыргыз жеринде түшүнүк болбош керек да. Бул диаспора деген ошол жерде кыргыздардын эң башчысы экен деп. Эч кандай диаспоралар жеке адамдар менен иштебейт. Кандайдыр бир консультацияларды берип, жарытып, бир кызыгуу жаратып келген адамдардын тагдырына эмне болуп атасын деген эч нерсе жок. Ошол мамлекетте кандай болсо, бул диаспоралар деле ошондой өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөгөн гана бир мырзалар болуп эсептелет да. Ал эми бул диаспоралардан сырткары азыркы кезде ушул активдүү, айрыкча пандемияда көрүндү да, активдүү жигиттер ушундай нерселер көп да. Эл үчүн жүгүрүп иштеген, сүйлөгөн бир ушундай кыймылдар көп эле болуп жатат. Бул коомдо социалдык сеттерден көрүнүп эле турат. Ал эми бул Аттокуровго окшогон мырзалар диаспора болуп алышып, анан кийин элдин атынан сүйлөп, биз ушундай Россиянын составына кошулууга бизде ушундай талкуулар болуп жатат дегендиктерди достор дагы бир жолу айта кетейин. Бул абдан эле өзүнө чоң милдеттерди алып алып элдин атынан сүйлөгөндүк болуп эсептелет. Бул туура эмес. Урматтуу Аттокуров мырза, сиз антип сүйлөгөнгө, элдин атынан сүйлөгөнгө акыңыз жок. Диаспора болосузбу, андан дагы чоң болосузбу, иши кылып өзүңүздүн арабаңызды өзүңүз жакшына кылып тартып, ушул Россияда окуган экенсиз, жүргөн экенсиз. Биз деле ушул Россияда көптөн бери эле жүрөбүз. Мен ушул Санкт-Петербург шаарындамын. Тиверде армияда кызмат кылгам. Көптөгөн орустар менен тааныш билиштик жайларым бар.
Анан эле ушинтип Кыргызстанды анда айткыла, Түркиядагы посолуңар барып айтсын, Кыргызстанда ушундай түрктөргө кошулуп кете турган сөз болуп атат. Америкадагылар айтсын, биз Америкага эле базаларды куруп берип, ошондой болуп алалы деп. Жанакы биздин Акылбек Жапаров айтты, ар бир бай өлкөлөрдүн тууларын кадап, ар бир областка ушундай bir konfederatsiya түзүп алалы деген сыяктуу бир ойлор ушу дөдүрөшүп ар кимиси айтып жүрөбүз эле жараша береби? Анда эч качан болбойт. Кыргыз эли мындай көзү алаңдап калган, ою антеннасы башка жака бурулуп калган саясатчылар, саясатчы сөрөйлөрдүн сөзүн укпастан өзүбүздүн колубуздагы эркиндикти, бир Кудай бир берген ушундай эркиндикти баалап, өзүбүздүн мамлекетти көтөрүшкө, бизге адамдар суктана турган жашоо болушуна, бир куттуу эл экенибизди элдердин көрүшүнө, биздин кутмандуу ала тоо жер экенибизди элдердин көрүшүнө бөркүңөрдө ишенгиле, баары болот. Кичине бул кыйынчылыктардан өтөбүз, патриот болушубуз керек бардыгыбыз. Эч кандай эч кимге биз көз каранды болуп, жугундусун ичип, семирип жашагыбыз келбейт. Биз да баарыбыз каякта жүрбөйлү Кыргызстан деп соксун жүрөгүбүз. Ушуну менен мен бүгүнкү видеом бүтөт достор. Саламатта туруңуздар, сөзсүз түрдө өз пикирлериңерди айтып койгула. Бакыт Сулайман.